Assalamu alaikum. Hurmattуу YouTube sүйүүчүлөрү, Десин ТV каналынын катталуучулары, сиздер менен мен Бакыт Сулайман. Урматтуу менин көрүүчүлөрүм, мени көрүп жаткан адамдар, сиздердин баарыңыздарды бүгүнкү келип калган улуу Курман айт майрамыңыздар менен чын жүрөгүмдөн, чын дилимден куттуктаймын. Мындан кийинки Курман айт майрамдарында, башка майрамдарда ушундай апаат күндөрдөн алыс болуп, аман эсен жакшы маанайлар менен, жакшы тилектер менен жолугалы. Бардыгыңарга мен чың ден соолук каалаймын достор. Чың ден соолук. Ден соолук болсо бардыгы болот экен. Ошол ден соолугубуздун болушу үчүн күрөшөлү, бакты таалайлуу болгула, эли журтубуз менен, тууган уруктар менен, жора жолдошторубуз менен аман эсен бололук. Эми сөздү жаңылыктарга берсек, ушул менин жеке жашоомдо, ушул интернет майданынан алган жаңылыктар боюнча силер менен тааныштыра кетейин деп чечтим достор. Жеке жашоомду байкаган жаңылыктардан ушул эртең менен баштап эле куттуктоолор адаттагыдай эле ушул социалдык сеттерде азыр баардыгыбыз кенен отурабыз. Башталса керек, меники дагы ошондой башталды. Куттуктоолор, башкалар, өзүмдүн жакын адамдарыма, досторума куттуктадым. Жаңылыктардан болсо ушул өткөндөн бери эле ушул Россияда мигранттардын арасында кетем деп турган ушул среда күнү, 3-күнү дегенде ушул кече эмес, мурда күнү болуп калат. Бүгүн жума болсо, Кыргызстанга автобустар кетет экен деген сөз кеңири тарап жаткан. Оренбург областында чогулуп турган кыргыздарды алып өтүп кетет экен. Жогорку деңгээлде ушундай маалыматтар болуп жатат деп 100% кепилдик берген адамдардан бери болуп жаткан. Мен да бул нерсеге абдан кызыгуу менен, мына ушул Питерден дагы автобустар кеткен, ошол нерсе адамдарды алып өтүп кетебиз деп кызыгып турганмын. Мына бүгүн эртең менен маалыматтар келди. Бүгүнкү күнү алып кетиптир деп. Мен бирок кечээки эле интернет майданынан көрдүм. Ошентип ошол жака кетет экен деп барып алып, автобустар менен, поезддер менен барышып, анан адамдар өтө албай ызы чуу болуп тургандыктарын. Ушулар өтүп кетиштиби, өтүп кетишпедиби? Бул жөнүндө менде маалымат жок. Ушул өтүп бүгүнкү кандайдыр бир имиш-имиштерге караганда өтүп кетти бүгүн. Мына 31 күнү өттү деген сөздөр болуп жатат. Балким ушул казак бийликтеринин ушул Курман айт майрамына карата ырайымы келип, биздин ошондон 1000ден ашып кеткен жарандарыбызды кое берген болсо, анда эмесе ошол биздин жердештерибиз аман эсен ошол өзүбүздүн мекенибизге жетип алсын. Ушул кете тургандардын тегерегиндеги сөздөр ошол. Андан кийин самолеттор дагы болуп жатат. Бүгүн биринде ушул самолет кетет деп дагы маалыматтар болуп жатат. Аны дагы ушул акыркы уккан маалыматтарым боюнча эгерде кеткен болсо, мен айтып коёмун, эртеге билинет. Ушул бир күнү мындай живой очередь деп коет, баягы тирүү кезек кыргызчасы. Списогу жок эле ошол аэропорт Домодедовдон ушундай бир самолет кетет деп маалымат болгон. Ал дагы канчалык деңгээлде боло тургандыктарын көрүп жатарбыз. Эмне болсо дагы ушул акырын-акырындан эл аралык каттамдар уланып келе жатат. Андан кийинки дагы бир айта кете турган нерсе, ушул Новосибирский шаарындагы мен бир чогуу окуган досум менен сүйлөштүм. Алтай жергесине барып эс алып келген экен. Анан ошол Алтайдан таң калып айтып атпайбы мага: Бакыт, бизде ушундай нерселер болобу деп, баягы чөптөрдүн арасында оттоп жүргөн маралдарды көрүп таң калыптыр да. Бизде болсо марал кийиктерди, аркарларды алыстан эле атып, адамдардан үркүп качып жүрүшөт. Ал эми булар жаратылышын ушунчалык баалап сыйлагандыктан биздегидей болуп эле ач калып, баардыгын кырып, жоюп жок кылышпайт. Ошондой маралдар адамдардын жанында ойноп жүрүп, ушундай Европанын шаарларына барсаңар деле тоолоруна чыкканда ошондой маралдардын, бугулардын адамдардын жанына келип жүргөндөрүн көрүп аябай таң каласың да. Ушул нерсени айтып, бизде эмнеге ушундай нерсе болбойт деп эртең менен ушул бүгүнкү майрамда биз ошондой нерсени талкууладык да. Ушул мал чарбачылыгынын эле артынан жүрө бербей, ушул туризмди өнүктүрүп, бизде дагы ошондой маралдар адамдардын колунан жем чөп жеп, ойноп күлүп, бир ушундай бейиштегидей жашоону курсак жакшы болот эле деп
al жөнүндө сүйлөштүк достор. Андан жакшы дагы бир маалыматтар туура мамлекеттик саясаттын болуп жаткандыктарын мен мына жаңылыктардан көрдүм. Бүгүн ушул 5 күндөн бери Ош областында 2,5 миң адамдын ушундай ковид менен ооругандыгын тактап, 4 миңге жакын адамды 51 мобилдик группа айыл-айылдардан кыдырып тактап жатыптыр. Демек, бул деген ушул бир чоң областты көзөмөлгө алуу, контролго алууда. Ушундай болуп, күтүп отуруп качан адамдар ооруп калат дебей, колдон келсе ушундай кыймылдар болуп, мамлекет өз тарабынан изилдеп, ушул Оштогу тажрыйбаны көбөйтүп, оорунун алдын алып, мына азыр деле оору күч алып турган кези, бактыга жараша ушул Бишкекте азайып бара жатат дейт. Ушул алдын ала өзүбүз иликтеп, ушундай нерселер болсо, тез эле биз жеңип кетебиз достор. Мына азыр адамдардын жүрөк оту, үмүт оту бир мындай күч алып, жакшы нерселерден үмүт кылып өткөндөгүдөй пессимисттик көз караштар жок болуп, биз сөзсүз жеңип чыгабыз деп жакшы ишенимдер пайда болуп калды достор. Ишенимиңиздер дайыма күч алып, ушул ден соолугуңуздарды карап, аман эсен болуңуздар. Ушундай Оштогу, Ош областындагы тажрыйбаны бардык аймактагы адамдар колдонсо жакшы болот эле. Андан кийинки айта турган нерсе, Балбак Түлөбаев деген Ысык Көл областынын жаңы губернатору жөнүндө. Мен ушул Балбак Түлөбаевдин жөнүндө айтамын деп көптөн бери даярданып эле жүргөм. Анга чейин Балбак Түлөбаев губернатор да болуп кетти. Иш кылып алдыга көздөй бара жатат. Аябай бул кишини мен жеке билбеймин, бирок кылып жаткан иштерин карап, эл менен сүйлөшкөндөрүн көрүп, ушул Бишкекте башкасы кала калып эле ушул жалгыз эле Балбак Түлөбаев иштеп жаткандай жакшы сезимдерди калтырат эле да. Эл менен жолугушуп, социалдык сеттерде кенен сүйлөп, өз ой пикирлерин айтып, негизи ушул Балбак Түлөбаевди мен абдан сыйлап келе жатамын достор. Ошол көлгө губернатор болуп барганда жанына жардамчы кылып, биздин белгилүү боксчубузду алды. Кечээки күнү ушул райондун акимдерине каттуу чыныгы мындай лидерлик, башкаруучулук касиет менен ушул адамдын иштеп жаткандыктары бул бир жакшылыктын жишаны катары үмүт отун күйгүзгөн жакшы нерсе болуп эсептелет да. Урматтуу Балбак Түлөбаев, сизге дагы ийгиликтерди каалайбыз. Ушунуңуздан жазбай, элге кызмат кылып, дайыма ушул биздин сүймөнчүлүгүбүзгө айланып, кадыр баркыңыз, зоболоңуз көтөрүлүп жүрө берсин. Мен Балбак Түлөбаев жөнүндөгү айтканым ошол достор. Андан кийинки дагы бир айтып кете турган нерсе, кечээ күнү эле Тынар Курбаналиев ушундай ушул депутаттар калып калса мен Россияга кетип калам деди. Андай мындай деп мен чыктым эле. Ошол кечээ күнү маалымат болуп калды. Тынар Курбаналиев Сузактын райондук ооруканасында эки тараптуу өпкөсүнөн кагынып пневмония болуп ооруканага жатып калыптыр деп. Элдин сүймөнчүлүгүнө айланган, мен дагы аябай кадыр барктаган ушул Тынар инибиздин тезирээк ушул оорудан сакайып, биздин катарыбызга кошулуп, бизди дагы күлгүзүп, дагы бир ошондой баягы көчөнүн сөзү менен айтканда прикол монголдордон көбөйтүп, жашоонун бир ырахатын көбөйтүп турсун. Күтөбүз тезирээк, Тынар, тезирээк айыгып чык. Сага ошону айыгып чыгышың үчүн бата тилейбиз. Мен чын айтканда переживать эттим. Мен ушул тезирээк эле ушул элге пайдасы көп тийген адамдар эч качан оорубаса экен, деги эч ким эле оорубаса экен деп ушул тезирээк айыгып чыксын. Ушул бата тилеп коелук ушул Тынар инибизге. Кааласа Россияга барсын, кааласа Америкага барсын, иши кылып каякта болсо дагы эли журту менен аман эсен жүрө берсин ушул инибиз. Андан кийинки айта турган нерсе, ушул мен аябай барктап, кадырлап жүргөн журналист, блогерлердин ичинен ушул мен Мыктыбек Арстанбек агайды аябай барктаймын. Мисалы үчүн ушул карап турам да, кандай нерселерди чыгарат, эмне болот, себеби бирөөдөн көрүп үйрөнүшүң керек да. Ушул агайыбыз антикризис деген бир берүүлөр менен чыгып жатат 7 каналдан. Мен дагы ошондой бир мотивациялык нерселерим менен ушул багытташмын да агай мененчи. Ушул передачаларын көрүп, ушундай нерсе кылсаңыздар достор, мына азыркы пандемия кезинде убакытты бекер өткөрбөй, жакшы талим тарбия болот эле да. Ошону дагы айта кетейин деп, мен эме мындай маанилүү деп эсептеген нерселерди айтып жатам достор. Ошол бүгүнкү менин кыскача сиздер менен бөлүшүп кое турган оюм.
Дагы бир жолу айта кетем, айтыңыздар маарек болсун, оорубай, сыркабай, аман эсен, жакшы маанай менен жүрө берелик. Бүгүнкү күндү сонун өткөрөлүк. Сиздер менен мен кыскача жаңылыктарды айтуу менен Бакыт Сулайман.